Алматынын Кара Суу районунда 24 жаштагы келин 3 жана 1,5 жаштагы 2 кызы менен сууга агып кичүүсү изделүүдө. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге караганда окуя Кара Суунун 30 адыр айыл аймагында караштуу Тойчу айылында болгон. Анда 24 жаштагы келин 30 адыр каналына 2 кызы менен агып кеткен. ОКМдин куткаруучулары барганга чейин жергиликтүү тургундар аял менен анын 3 жаштагы кызын суудан аман эсен куткарып, жабыркагандарды тез жардам кызматы алып кеткен. Ал эми болжол менен 1,5 жаштагы кыз табылган эмес деп жазылат маалыматта. Аны издөөгө ОКМдин 13 куткаруучусу, ИИМдин 11 кызматкери жана жергиликтүү тургундардан 10 адам тартылган. Издөө иштери бүгүн 27 сентябрда да улана турганы кошумчаланды. Лейлек районунда Тажикстандын УКМК кызматкерлери 26 жаштагы Кыргызстандын жараны Озарбек Мирзоевди кармап кетти. Бул туурасында атайын комитетке караган чек ара кызматы билдирди. Алдын ала маалыматка ылайык, Жаштык айылынын тургуну кечээ 26 сентябрда Жубай өкө Тажикстандын маршруттук таксиси менен Жигдалек айылына бара жатканда Куджанг Канибадам жолунан кармалган. Мирзоевдин кармалганы тууралуу Жубай Кыргызстандын чек арачыларына кабарлаган. Бүгүн Кыргызстандын чек ара кызматынын Баткен облусу боюнча өкүлү менен тажик тараптын Согди облусундагы өкүлү жолугары пландалган. Анда жарандын кармалышынын мазмундуулугу жана аны кыргыз тарапка өткөрүп берүү маселеси каралат. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин басма сөз кызматы 27 сентябрда тараткан маалыматка ылайык, бир катар компаниялар дары-дармектерди ашыкча кымбат сатууну көздөгөн. Бул факты атайын кызматтын саламаттык сактоо системасындагы коррупцияны жоюу боюнча жүргүзүлүп жаткан иштердин алкагында аныкталган. Маалыматка ылайык, аталган факты боюнча сотко чейин көндүрүш иши ачылып, бул компаниялардын кеңсеси жана кампалары тинтүүгө алынган. Тинтүү учурунда кошумча бухгалтерия бар экендиги тастыкталган финансылык документтер алынды. Ошол эле учурда булар мамлекеттик органдардын айрым кызматкерлеринин колдоосу менен салыкты жашырышканы аныкталды. Натыйжада мамлекеттик бюджетке зыян келтирилген деп жазылган маалыматта. УКМК ошондой эле бул компаниялар саламаттык сактоо системасы аркылуу мыйзамсыз соода ыкмаларын жана адилетсиз атаандаштыкты колдонууга катышкандыгы боюнча далилдер алынганын кабарлады. Ага ылайык, бул ишканалардын жетекчилеринин бири кармалды. Ал коррупция боюнча шек саналып, Бишкектин 1-май райондук сотунун чечими менен УКМКнын тергөө абагына камалды. Кыргызстандын тышкы иштер министри Руслан Казакбаев Бириккен Улуттар уюмунун башкы катчысы Антонио Гутерриш менен жолукту. Жолугушуу 24 сентябрда БУУнун башкы ассамблеясынын 76 сессиясынын алкагында өткөнүн тышкы иштер министрлиги маалымдады. Ага ылайык, министр Казакбаев Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровдун атынан башкы катчыны экинчи мөөнөткө кайра шайланышы менен куттуктады. Мындан тышкары Руслан Казакбаев Гутерришке Кыргызстанда болуп жаткан саясий трансформациялар, анын ичинде 28 ноябрда өтө турган жогорку кеңешке шайлоо тууралуу маалымат берди. Министр Кыргызстандын туруктуу өнүгүү максаттарына жетүү, тоолуу аймактарды өнүктүрүү, адам укуктарын коргоо, жашыл экономиканы куруу, курчап турган чөйрөнү коргоо боюнча иш аракеттери тууралуу маалымдап, бул багыттарды мындан аркы колдоосун баш катчыдан өтүндү. БУУнун башкы катчысы Кыргызстандын БУ Борбор Азия саммитинин жана тоолуу аймактарды өнүктүрүүнүн 5 жылдыгы иш-чараларын өткөрүү демилгесин кубаттады. Бишкек шаарынын мэрі Айбек Жунушалиев Улуу Британиянын Кыргызстандагы элчиси Чарльз Гаррет менен жолукту. Бул тууралуу мэриянын басма сөз кызматы билдирди. Жолугушууда тараптар шаардын экологиялык көйгөйлөрүн жана аларды чечүүнүн жолдорун талкуулашты. Элчи 31 августтан 12 августка чейин Шотландиянын Глазго шаарында Бириккен Улуттар уюмунун климаттын өзгөрүүсү боюнча алкактык конвенциясынын тараптар конференциясынын 26 сессиясы өтө турганын маалымдады. Иш-чаранын урматына вело жүрүш уюштуруу жана коомчулуктун көңүлүн экологиялык көйгөйлөргө жана климаттын өзгөрүшүнө буруу мүмкүнчүлүгүн талкуулашты. Бишкек мэри элчиге кызматташтыкка даяр экендигине ыраазычылыгын билдирди. Ош облусундагы Кара Кулжа районунун Дамир Кулубаев жетектейт тиешелүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол коюнун президенттик администрация 27 сентябрда маалымдады. Дамир Кулубаев 2017-2018 жылы Чүй облусундагы Панфилов районунда аким болуп иштеген. Кара Кулжа районунун буга чейин жетектеп келген Аманкан Кенжебаев өз каалоосу менен кызматтан кеткени кабарланды. Ошондой эле Бактыбек Анаркулов Чүй облусуна караштуу Аламүдүн районунун акими болуп дайындалды. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы билдирди. Тийиштүү жарлыкка өлкө башчы Садыр Жапаров кол койду. Райондун мурдагы жетекчиси Таалайбек Жайылов үстүбүздөгү жылдын сентябрь айынын орто ченинде көз жумган.
Өлкөнүн жарандары мындан ары умра сапарына түз барса болот. Тагыраагы буга чейин Сауд Арабияга зыярат кылуу үчүн жарандар бир канча каттамды которууга туура келчү. Эми бул түшүк жоюлду. Бүгүн 27 сентябрда алгачкы жолу Ош-Маскат авиа каттамы жолго коюлду. Ош-Маскат авиа каттамы аркылуу сапарга чыккандардын көпчүлүгү умрага жол тарткандар. Бул каттамдын ишке ашышы менен зыярат кылуучуларга бир топ жеңилдик болот. Анткени мурда Ош-Бишкек, Бишкек-Стамбул же башка өлкөлөр менен каттап турушкан. Эскерте кетсек, пандемия башталган 2020-жылдын март айынан бери умрага сапар алгандар бүгүн алгач ирет учуп жатышат. Аны менен катар эки өлкө ортосундагы түз каттамдын ачылышы эки тараптуу туризм тармагынын өнүгүшүнө чоң салымын кошот. Маалымат үчүн айта кетсем, Маскат шаары орун алган өлкө Оман Султан деп аталып, ал түштүк Батыш Азиядагы мамлекет Араб жарым аралынын түштүк чыгышынан орун алган. Мурда Бишкектен учат элек, же Дубай, же Турция, же башка болуп элек. Бунда эм бирок азыр эң чоң жеңилдик мына Оштон учуп атканыбыз. Ошо түстөн түз Оштон Маскат неме Жидда, Саудия. Мурда Бишкекке барыш керек эле, да. Бишкекке барып, Бишкекте бир сутка жатып, анан уяга дальше кетет эле. Азыр Ош Бишкек кыскарды. Бул өтө жеңилдик. Себеп дегенде бул умрага барчылар бардыгы жаш чоң аксакалдар, кемпирлер, ошого жеңилдик өтө жакшы болду. Биздин Кыргызстаныбыздын айрыкча ушул Ош регионунун түштүктүн туризм боюнча өнүгүүсүнө эң негизги себептердин бирөөсү бул түз каттамдардын ачылышы да. Түз каттамдардын ачылышы менен бизге эки тараптуу туризм өнүгөт.